Кайыңды конушун жашоочулары жаратылыш газы менен камсыз болду. Бүгүн Бишкек шаарынын Свердлов районунун Калктуу конушунун 1100 жашоочусу экологиялык таза отун менен колдонууга мүмкүнчүлүк алышты. Аталган конушка жалпы узундугу 6 чакырымды түзгөн газ бөлүштүрүүчү өткөргүчтөр орнотулду. Жана курулуш иштерине коротулган жалпы чыгымдын баасы 17 миллион сомго жакын. Бүгүнкү күнү экинчи жаңы конуш газ кирип жатат Свердлов району боюнча. Бул биринчиси Керамический көчөсүндө 280 үйгө газ берилген. Азыркы маалда бул Кайыңды жаңы конушунда 216 үйгө газ берилип жатат. Бул бизге жакшы көрүнүш болуп жатат. Жаңы конуштарыбыз. Аталган конушту газ менен камсыз кылуу үчүн газды жөнгө салуучу жаңы пунктту жана газды бөлүштүрүүчү өткөргүчтөр орнотулган. Колдонулган материалдар жогорку сапатта жана курулуш иштери тиешелүү талаптарга жооп берет. Газпром Кыргызстан ушу шаардын элине жеңилдик кылып, мурда 700-800 сомго чейин чыгып кетти да. Анан элдерибиз бизге кымбатыраак болуп атат дегенде чоң приказ чыгарып 300 сомдон жасаганбыз. Ар бир тургунга 300 сомдон погонный метрине. Анан баасы 14 сом 35 тиынден ар бир баарэле жителдерге берет. Кайыңды газ менен камсыздалган жалгыз конуш эмес. 2016-жылы 10 конуш газдаштырылган. Жана 2017-жылы дагы 12 конуш газ менен камсыздалмакчы. Муну менен 20 миңге жакын турак жайга көгүлтүр от берилет. 2030-жылга чейин Кыргызстанды газдаштыруу деңгээлин 62%га чейин көтөрүп, 400 калктуу пунктту газ менен камсыз кылуу пландалууда. Айгүл Дайрбек кызы, Абылай Саралаев, 5-канал.